2017 жылдын 24 февралында кабыл алынган пробация мыйзамына ылайык мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган жарандарга социалдык көмөк көрсөтүүгө жана аларга карата кайра социалдаштыруу багытында чаралар көрүлүп келет. Буга ылайык Жети-Күз райондук пробация органынын кызматкерлери Жеңиш айылындагы каттоодо турган пробация кардарларынын үйлөрүнө барып, алардын абалы менен таанышышты. Кардарларыбызга бир социалдык жактан аныктап, кандай бир муктаждыгы болсо ошого жараша жардамын берип, жеке эле учетко албастан, жеке эле көзөмөлгө албастан, ошо бир жергиликтүү башкаруу органдары менен биргеликте ушу кардарларыбызга жардам берүү максаттарын алып барып атабыз. 43 жаштагы пробация кардары учурда туруктуу жашаган үй жок. Үй бүлөсү менен агасынын үйүндө турат. Турак жай салууга өзүнө таандык үлүш жери жок болгондуктан тиешелүү жетекчилерге бул боюнча арыз менен кайрылган. Аталган кардар жер маселеси башкы көйгөйлөрүнүн бири экенин белгиледи. Ал эми өзү учурда айыл ичинде жана коңшу айылдарда курулуш иштерин жасоо менен алектенет. 4 балам бар. 4 мектепте окуйт. Ошол биякта турам өзүм. Агам үйүндө. Жер алсак үй салат элек, фундамент коюп аркы-берки. Балдар да чоңоюп келет. Анан агам балдары да чоңоюп, кыздары уже турмушка чыгып, балдары үйлөнүп, аркы-берки болот. Анан алар деле айттырбай келет да, бүгүнбү, эртеңби келе жашайбыз. Анан барчу жер жок болуп калып атат да, ошол жагы кыжалат болуп атат аябай. Ошол көптөн бери жер ала албай эле жүрөбүз, кыйналып. Өкмөт тараптан жанагы пробацияга деп атайын бир бюджеттен акча каралып коюп, ошондон дагы айылда атайын учетто турган кишилерге ошолорго жардам берилет. Бул жаранга азыр эң негизги муктаждыгы эле участок маселеси болуп атат. Участогум жок деп. Бул жашап аткан жери агасына катталып калган экен. Негизи кичүү баласы болгондуктан бул үй буга калышка керек болчу экен. Анан агасы каттатып алган экен да, бир кандай себептер менен. Анан аржы бөлүнгөн участогундагы агасы каттатып алыптыр. Анан биздин азыр аракет кылып атабыз, бул очередте турат участок алгандардын башкы катарында бир 6-7 кишиден кийин эле арызы турат теркелип. Бизге азыр только участогубуздун трансформациясы чечилбей атат. Трансформациясы чечилген маалда эле участогун бөлүп беребиз. Жети-Күз району боюнча бардык болуп 45 кардар каттоодо турат. Белгилей кетсек, пробация көзөмөлү 5 жылдан ашпаган мөөнөткө эркинен ажыратылган жеңил кылмыш жасагандар үчүн колдонулат. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.